Совет бийлигинен кийин Кыргызстан эгемендикке ээ болуп, Кыргыз темир жолу мекемеси түзүлгөндөн тарта бир дагы километр жаңы жол курулган эмес. Андыктан баарыңыздарды бүгүнкү темир жол тармагынын өнүгүшүндө жаңы багыт, жаңы саамалык чоң кубаныч менен куттуктайм. Аталган долбоор биринчи кезекте Бишкек шаарынын калкын жана Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылууда Кара Кечеден көмүр ташуу үчүн эң арзан жол болуп саналат. Жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызды транспорт байланышы менен камсыз кылууну арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Жалпы балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолу 2030 жылга чейин толук бүткөрүлүп ишке киргизилет деп пландап жатабыз. Бара-бара андан ары уланып, Махмал аркылуу Жалал-Абадка жеткирип, түндүк-түштүк темир жолун бириктиришибиз зарыл болуп турат. Темир жол тармагында дагы бир тарыхый барак ачып жаткан темир жол куруучуларга күч-кубат, бекем ден соолук каалайм. Сиздер бүгүн ары маанилүү, ары жоопкерчиликтүү долбоорду ишке ашырганы турасыздар. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Рахмат.